Assalamu алейкум. Канат шоу мен YouTube каналының катталуучулары бүгүн Бишкек шаарында эң сонун погода деп эсептейбиз. Анткени бунда өзүнүн себеби бардыр. Бүгүн Алыш күрөш федерациясынын башкы машыктыруучусу, продюсер жана куудул кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал Кабыл Бөрүбаев агабыздын 60 жылдык юбилейи болуп, Бишкек шаарында жаркыраган ресторандардын бири Салкын Төр ресторанына 7 дуандан эл чогулту. Бүгүн өзүмдүн тоюм деп акбат алып турган убагы. Тойдогу эң кызыктуу оюндар, эң кызыктуу суроолор, эң кызык пранктар биздин Канат шоу мен YouTube каналынан болот. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Биз баштайбыз. Бүгүн сиз 7 дуандан эл чогултуп өзгөчө той берип жаткан убагыңыз, өзүңүз мындай ички болуп толкунданып жаткан сезимдериңизди айта кетсеңиз. Бул күндү канчадан бери күттүңүз? Же бул күндү кылалы деп үйдөгүлөр сунуштадыбы? Жакшы экен, кызыңызбы? Жакшы кызыңыз бар экен. Бүгүн ушундай той берип жатасыз, жаркыратып. Бул тойду ким сунуштады? Үйдөгүлөр сунуштады же өзүңүз чечтиңиз? Ушундай 60 жылдык той берет элем, 7 дуандан эл чогултуп деп. Мен негизи мындай оюм деле жок болчу. Анткени могу балдарым, кыздарым атайым кичине элге таанылып калгансыз, кичине тоюңузду берип коелу деп ошол балдарым, кыздарым ушул жасап атышат. Мен кыйналган деле жокмун, мен билген деле жокмун. Ресторанга биринчи келишим, муну көрө элек болчумун дажы. Костюмшум эле кийип эле келдиңиз. Ошо кийинип, ито кеч келдим. Кудайым буйрса, 100 жылдык юбилейиңизде ушул ресторанда жолукканга Кудайым насип этсин. Ар дайым бар болуңуз, ишиңизге ийгилик, кыргыз элине ушинтип эмгегиңизди сиңирип жүрө бериңиз. Мен да спортсменмин, билесиз да. Ийгилик ишиңизге. Супер тыыны көргөндө сизди элестетем. Алмаз Байкени көргөндө сизди элестетем. Сизди көргөндө Азиретти элестетем. Мен 21 март туулган күнүм калып элек аракет кылыпсыз. Сүйлөдүм сайышта. Салкын Төр ресторанына киргенде мындай башка жакты караган жокмун. Сизди да караган жокмун. Сиздин көйнөгүңүздү карадым да. Көйнөгүңүз канча турат? Көйнөгүм 30 000 сом турат. 30 000 сом турат, 30 000 сом өмүрбектин бир айлыгы пачин жок болсо. Сиз бүгүн кандай десем? Өчүрчү кайра тарталы. Пайдаланып кеттирди ошондо 60 жылдык юбилей менен Исхандын жентек тоюн. Ассаламу алейкум. Мажид бул Сайкалдын иниси деп эсептесек болот. Бойго жараша айтып кое берейин. Бүгүнкү атаңызга жакшы бир кабыл тилек айтып койсоңуз. Атабызга? Каяка? Жумуш деле кылбайсызбы? Атабызга эмне кылабыз? Атабызга узун өмүр каалайбыз. Ар дайым ушул биздин алдыбызда жүзүнөн күлкү кетпей, бактылуу аталардын катарын толуктасын деп ар дайым дуа кылабыз. Дуа кылыңыз. Анан акыркы күндөрү сизди көп мындай вайнер катары таанып калдык да. Ошондо сиз ырчылыктан кетип вайн тарапка өтүп атасызбы, мындай блогер болоюн деп? Жок, ырчылык негизги бул. Негизге эмем. Негизге кесибиңиз. Кесибим. Просто кайдагы сүйүү. Сүйүү деп эле койсок. Эл дагы таң калыш керек да. Сүйүү деп. Арслан байке биз эме экөөбүз алып барабыз да тойдучу. Анан кайдагы сүйүүдөн конкурс ойноп атабыз, эч ким боло элек баны? Жаңы конкурста болчу. Айтсаңдай, башын эмне болду? Короче, башында 8 столго бөлөм. Бул берки столду бөлөт. Анан 8 кыз чыгат, анан бир эркек чыгат да. Анан 8 кыздын көзүн жумабыз, мындай карматыпчы, анан ортого бир эркекти салабыз. Анан ошол эркек мындай барып кыздарды кармайт да, эл бой жеринен. Анан кармап туруп кайдагы сүйүү дейт. 5 жыл элекпи? Жок, көргөн эмес. Каалаган жеринен кармап көрөт. Силер бир жактан какой-то частын алдыңар беле чыгандай. Жок, алган жокпуз, просто жаңы ойлоп чыктык да. Анда болду экен да анда. Ошо болду элек. Биз базарда чаката элебиз. Апа болбода жашбыз, байычым кимдин. Тойлорунда ырда билип Бүгүн өскөн. Бүгүн Супер ТВдан, Рик студиядан биздин конкуренттер келиптир деп кой. Эшке чыкканда сыйлап коелу,
Тамашаға кеттік. Не мұнша соның кейін алғансың? Жүр басып қой алды? Айсулу, азыр қояқта 2020 жылдың мықты электрикісі бар шыға. Байда слишком аттырып тыштап тұрсыңар да? Нені аттырғансыңар білем, аппапаға леуіп атпатылықтың бар. Қачан іштедік ақыр күндері? Сон көлден іштедік бе? Нені аттыр? Мұндай азыраға атқан не жоқ бұл мұндай тарс ататтың ғой? Фонтан ба? Фонтан емес. Баяда аттырып, қату аттырдың ішіл. Бойда оқшайсың. Дым. Сізді көрсем әлі Қабыл Бөрібаевтың тауалған баласын көрген өлі олырым да. Сіз мұндай деме жылдыс болғыңыз келбей бе? Мажитте болып, сайқалдай болып. Альфия. Сайқалдай болып, жаман қату. Қиын қыс болады. Көтір оласың? Францияның алмасы же, Италияның алмасы? Великобританияның. Великобританияның? Молодец. Антарктиданың жоқ по? Еже бұл алмалар ұшы яқтан келеді да? Ұшы яқтан заказ берітпен да той әлері? Франциядан. Жүзім, қаяқтығы дедім жүзімді? Сіз тамадасыз ба? Жоқ, мен жана ТХНХ-ға продюсер болайын деп отам. ТХНХ білесің бе? ТХНХ музыкалдық. Сіз жана ТХНХ деген группа ашайын деп жүрділер ғой. Чоқ айтабыз да үшінші сөздүчү. Анткени бүгүн Кабыл Бөрүбаевдин тою деген музыка кетет, музыканы коесуң. Музыка кетет. Музыка кеткенде музыка кетип туранан сиздер өзгөчө кол чалып койсоңуздар бүгүнкү тойдун экинчи бөлүгүн ачык деп жарыялайбыз деген дагы музыка коет, анан мондай басабыз, аяштан орто салып башта айтабыз. Короче, ушундай кылабыз. Костюм алыптыр. Жа Султан Садыралиев жаңы костюм алыптыр деген эле болду го. Өңкө костюм алыптыр деп эле. Жакшы сондан кородасың тойлор. Рахмат. Рахмат. Тойлорун көргөнсүз алып барган тойлорду. Мен болду бир тойун көрдүм, аябай жакты. Всё, сизди өкүл ата коёюн деп атам. Макулсузбу? Өкүл. Не бересиз мага? Мисалы баяда дос балам өкүл ата койду, Анталияга путешествие берди да. Сиз каяка путешествие бересиз мага? Эмне? Сени Жумгалда үйүм бар, жерге бир жума кенен жашап. Трехразовый питаниясы менен. Канча сом бересиз? Сом бериш керек бе? Өкүл ата деген сом берет деп атпайбы? Өкүл атаны расчет менен коюп аткан болсоң, сом берейин. Ошо расчет. Болбосо бирөт алат, настоящий. Эме деп айтты дем, досторуңуз деген Борончу деген өзү кичинекей көрүнгөн менен пейил абдан кенен деп айтты. Ал бизден чоң акча берет сага деп айтты да. Акча боюнча айтты. Ошону сизди өкүл ата коеюн деп чечтим. Абдулдакени коеюн десем ал көп бербейт деди. Акча боюнча болсо жаңылышып калып турганда досторум дагы менден акча бүтөт түшкөн окшойт. Тамаша болсун. Сизди видео тартып атат. Тушка чыгып атабы? Кана бир 6 жаш айырмасы бар экен. Буюрса сиздин да 60 жылдык юбилейиңизде биз ушинтип конок болуп келели, өкүл ата. Көп акча бересиз өкүл ата, Болду, ишиңизге ийгилик. Бизде белгилүү пародист, куудул өзгөчө кыргыз элинин аттын кашкасына таанымал эл артисти Борончу Кудайбергенов агабыз болду. Тамадалар боюнча кана. Эски тамада, жаңы тамада. Маслада. Ушу масла тамадаларга кандай акыл насат? Короче, силер мо 4-5-өңөрдү тура эмес чакырып алыптыр. Силер деген негизи 65 жылдык юбилейге келишиңер керек экен. Силер 5 жыл эрте келип алыптырсыңар. 5 жыл эрте жашап. 5 жыл эрте келип алсаңар, мо 4-5-өңөрдү сыртка чыгып турсун дейт. Сайкалайт да. Жо, өмкө сен жаңы костюм алганың не важно бул жердечи. Жо, мындай эл кызматына жүргөндөн, той кызматына жүргөндөн кийин белек ал деп айтабыз той элине. Бирок ушундай белектер биринчи жолу көрүшүм, баардыгы окшош. Балким Мажит ушу чайнек заводдо иштейттир. Же балким окшош белек алганын себеби кыз Сайкал Кабылова менен Сагын Эргешев окшоштур. Ошондуктан ушундай окшош белек алды го деп ойлойм мен. Разотмай айтмакчы. Муну ушул Кабыл 60ка чыгып отурган болсо, 80ге чыкканда келип калгыла. Бар болуңуздар, ийгилик болсун.
Анан кабыл байкени билесиздер, күмөндөр байкеда келмек, ошол келсе мынтип сүйлөмөк. Кудай таанымышына мени берсин. Мен жолук берсин. Мен кастымышын кийип келбей койду. Элдин баары мени карай берет. Нурсултан Батиев болсо сүйлөмөк. Бабо, арнайы барбо, денсаулыкта болуңуз. Бар. Анан жашай албай калабыз. Ошол анан сизге 8 тонна көмүр. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен сурамам. Мен чоң энем колунда чоңойгом. Бул киши бир тууган агамдай болуп калган. Менин атамдын салымы чоң. Жашоодо менин жолумду таап берген агайым, устатым. Атаке бар болуңуз. Мен өмүрүмдө биринчи жолу атамдын жанында баш көтөрүп сүйлөп атам. Атам бар жерде атамдын жанында чогуу чай ичип отуруш дагы мен үчүн проблема. Атамдай сүрдүү, атамдай сулуу, атамдай улуу мен үчүн эч ким жок. Атакем, ылайым, ошол 120-дан ашсын. Бирок Кудайым өмүр берип, ден соолук берип турса, балдарыңыз ошол күндө дагы дүңгүрөтүп той берели. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulullah sallallahu ta'ala hayr halqi Muhammedin ve ala al-Kasqab ajmain. Allah Teala bugün kabul elinizden tamarak kendinizden bir жақшылыққа toyunu ötkörüşüne Allah Teala izin verdi, ruhsat verdi. Allah Teala'nın ruhsatısız daraqtın жалбырағы жерге түшпейді, жердегі çan asmanga көтерілмейді. Значит, бүгін Kavlu Gaz'ın toyuna Allah Teala'nın ruhsatı oldu, meyrimi düştü, sakinası düştü. Muhammedin ve alâlik ashabı hacmeyin, rahmetka ya erhamâ rahmetallâhu ekber. Rahmet Allah razı olsun. Той аяқтап жатат азыр. Ким канча килограмм пакет устакан алып кетип атканын билмекчибиз. Апа, сиздики канча килограмм устакан деп ойлойсуз? Демек бул суроо өтпөй экен, биз кеттик.